Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз кезектеги көрсөтүүбүздү баштайын деп турабыз. Бүгүнкү коногубуз бизден Кыргызстандын желегин желбиретип жүргөн ушул Шабдан мырза тууралуу болмокчу. Салам алейкум. Шабдан мырза, сизден ушул жүгүрүп, тоого жүгүрүп, ошол парктарда, жаратылышта жүгүрүп жүргөнүзгө күбө болдук да. Машыгууну күндө эртең менен ушинтип баштайсызбы? Сизге да чоң рахмат, ушул спорт жаатындагы жүргөн инсандарга көңүл бурган үчүн. Ооба, биз күндө эртең менен саат 6-7-лерде ошол Токтогул парктан, Навай парктан Токтогул паркка чейин чыгып келип, кийин Сойматова чыгабыз. Бул кандай десем, бул күнүмдүк көрүнүш десем болот. Бүгүн тилекке каршы эми убактыбыз чектелүү болгондугуна байланыштуу, ошол өзүңүздүн айылыңызга, туулуп өскөн жериңизге бара албай калдык. Өзүңүздүн да убактыңыз жок экен. Өзүңүздү бир тааныштырып өтсөңүз, кайсыл жактын кулуну болосуз, кайсыл жерде окугансыз? Мен 1997-жылы Кара Суу районуна караштуу Правда айылына төрөлгөм. Биринчи классты өзүмдүн айылымда окугам. Биринчи класс бүткөндөн кийин экинчи класстан баштап 11-ге чейин Бишкек шаарындагы Алкул Осмонов атындагы 68 гимназияда окугам. Мен туулган жеримде азыркы окууну бүткөндөн кийин кайта келип, ошол айылдагы дос балдар менен кайта достошуп, кайта мамиле кылып, юридикалык факультетинде азыр 4-курстамын. Акыркы күз буюрса, эмди жылы бүтөбүз. Азыркы убакта тренировка Ошто болуп атат. Анткени менин тренерим Руслан Саитов азыркы убакта Москвада болгондуктан байланыштуу. Биз дагы буюрса Россия Федерациясына кетебиз буюрса. Кетүүңөргө эмне себеп? Тренериңер кеткендигине байланыштуу же кандай? Россияга кетүүнүн себеби ал жакта биринчиден ошол менин агайым Руслан Саитов ошол жакта болгондуктан биринчи ошол маселе болуп атат. Экинчиден Россия өлкөсүндө бир кандай десем, бир шарт, возможностьтор көбүрөөк экен. Кыргыз Республикасына карагандачы, өзүнүн мекенибизге караганда. Ошондуктан ал жакта тез бир жумада бир 2 жолу сирена ойноо болот. Болгондо дагы өтө бир жакшы бир деңгээлде өтөт. Анан ал жакта бир чоң лигалар, организациялар тезден неме келип турат, кандай десем, бир чакыруу келип турат, бизге кызыгуу көбүрөөк болот. Ошондуктан ошо Россия Федерациясына кетишим керек буюрса. Азыр кайсыл жакка барабыз, кайсыл ошо спорт залда кайсыл жерде машыгууңуз өтөт? Ошол жерден маек улантсак кандай болот, машыгууларыңызды көрүп? Албетте жакшы болот. Азыр мен агайым Москвада болгондуктан биз азыр Юго-Восток жакта Расул агабыздын залы бар, 60 метр деген. Азыркы убакта мен тренировкам ошол жакта уланууда. Азыр ошол жакка барып, чогуу тренировка кылсак жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар, анткени бизден ошол жаш спортчубуз Шабдан мырзанын ошол спортко кантип кадам таштаган, кандай машыгууларды өткөрөт, кандай ийгиликтерди жаратты, ошол туурасында кийинки сюжеттерибизде болмокчу. Бизден алыстабаңыздар. Азыр ушул убакытта Кыргызстанда башы көрүнгөн спортчулардын бири 57 килограмм салмакта
Кыргызстанда ушул 3-4 чоң спортсмен болсо, таанымал ошолордун бири. Бул чет жерлерде ASEAN Kegels MMA'де өзүнүн утулбай рейтингин көтөрүп, кыргыз элин кубантып келатат. Красавчик. Шабдан мырза, биз мына көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштадык. Кудай буйруса аягына чыгабыз. Спортко кадам таштаган күнүңөн баштап айтып баштасаң. Качан, кантип спортко аралашып баштагансың? Спортко кадам таштаган бир баштапкы себептери менин чоң агам бар. Эң чоң агам өз үй бүлөдө 5 бир тууганбыз, 4 уул, 1 кыз. Эң чоң агам аты Төлөгөн Сарыков. Ошол аганы көрүп үйдөнсөт дегендей, ошонун кылган нерселери, кылган өзүн алып жүрүшү бизге бир өтө чоң бир мисал болгон. Анан ошол убакта биздин Кыргызстан ичинде болгон белгилүү мушкелдер Монгол деген бар болчу, Паук, Руслан Язакунов. Ошолорду көрүп, мен өзүм бир тууган агамды көрүп, ошол ММА'ди тандагам, эрежеси ушту. Андан кийин ошол Төлөгөн агамдын биринчи үйдө тренировка кылат элек. Андан кийин Елена Аркадьевна деген Валентина Шевченканын жана ошонун апасы бар. Ошону колдо кылдык 5-6 класстарда. Спорттун кайсы түрү боюнча ошондо? Ал жакта тайский бокс боюнча кылганбыз. Кийин андан чыгып өтө бир өзүнүн ордуну билдирген, жакта Ошто өзүнүн орду бар. Ошко келгенден кийин ошо Руслан Саитов деген агайыма келгенбиз. 3 жыл болуп калды, 3 жылга жетип калды. Ошону колдо кылып, бизди өстүрүп, мындайча айтканда профессиональный спортко ошол Руслан Саитовдун колунда өстүм десем жаңылышпайм. Агайыбыздын берген тарбиясын алып, жана ал жакта мен бизге өтө бир чоң таасир көргөзгөн менин агаларым бул жакта отурат. Биз аны өзүнүн чын аты Медисбек, аны тамашалаш Кана деп коебуз, Кана братан. Кийин Шера деген братаныбыз бар, акаларыбыз бар, агаларыбыз бар. Рыскул деген агабыз бар. Ошолорду көрүп, өзүбүзгө бир чоң бир тарбия алдык, таасир алдык дегендей. Анан ошондон бери ошол Руслан агайдын колдо алып келебиз. Досум жаштайынан эле аябай мээнеткеч, спортко болгон сүйүүсү кеңири, ар дайым мээнеткеч, ар дайым ушу ийгилик Кыргызстан желин көтөрөм деп ар дайым мээнет кылган, ар дайым спорт тармагында өтө активдүү катышат. Досум өзгөчөлүгү, мүнөзү оор, бирок тамашага чыдайт. Көп тамашалаша бербейт, бирок досумга эмнени каалайбыз, анан досумга ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы кыргыз элинин желегин желбиретип, Кыргызстанды Кудай кааласа дүйнөгө таанысын. Азыр өзүңүзгө белгилүү да бул ММА чынында кооптуу да. Мындай жаракат көбүрөөк алып калышыңыз мүмкүн. Кандай ойлойсуң? Не болот? Кокус жаракат алып калам деп коркпойсузбу? Эми жаракат алуу бул бир гана спорт эмес. Адамдар жөн эле басып кетип атып, буттарын сындырып алган, же болбосо жөн эле мишокту уруп, колун сындырып алгандарды мен билем, тааныйм.
Буну спорт күбө болгонмун өзүм. Аны бир гана спортко байлоо керек. Травма алыш керек болсо, Алла Таала буйруган болсо ал болот. Спортто катышасың, катышпайсың, же болбосо башка эле бир жеңил атлетикада катышасыңбы, же жөн эле мугалим болосуңбу. Эгерде травма боло турган болсо, ал сөзсүз боло турган нерсе. Кесибиңиз боюнча юристмин дедиңиз да. Спорт тармагы менен кетесизби же ошол өзүңүздүн кесибиңиз боюнча кетесизби? Кандай болот бул мындан кийинки жашооңуз? Эми өзүбүздүн алдыбызга болгон пландарыбыз буйруса бар. Кудай буйруса жакшы пландар койгонбуз. Эми юридический факультетте мен 4-5 жыл болуп калды. Бирок спортто жүргөнүмө, спортто тааныганыма, спорт менен алектенгениме эгерде алсак бир 8-9 жыл болот. Ортосунда тынуу болгон албетте. Анан эми спортто ушул азыркы убакта жүргөндүктөн буйруса, мындан дагы улантабыз деген үмүттөрүбүз бар. Пландарыбыз бар буйруса. Мындан кийин спортто болобуз деген үмүттөмүн. Ош мамлекеттик университетинде финанс юридикалык колледжинде бүтүргөн. Бүтүрүш катары мен айтып кетсем, бул жигит аракетчил боло эле. Анан көбүнчө бунун багыты ушул спортко жакын эле. Үнөз жагы тилин айтсак деле, мындай жоош көрүнөт аябай. Эч бир мындай бирөөгө же бирөө менен мушташат деген деле мындай характери билинбейт да жүргөндө, көчөдө жүргөндө. Анан буну биз ошо мен биринчи көргөнүмдө ушул Ош шаарында стадиондо болуп калганда мен көрүүчү катары барып көрүп калсам, ушул бала фамилиясы чыгып калды, карасак ушу биздин бүтүрүүчү экен. Анан карап чакырып келип калдым, келип эле кабинетке кирип эле анан чакырып берки. Сен урушат экенсиң го сен. Ал жака чыгып кетсиң го деп анан көрсөм күлүп агай менен ушинтип залдын атынан барып катышып алдым. Ал мезгилде ошол Ош Азиянын атынан чыкты деп ошол чыккан ошол жерде. Андан кийин ошол бизде бүтүрүүчү болуп калды. Бүгүнкү күндө ошо сыймыктуу бүтүрүүчүбүз деп биз бул баланы окутуучулар баарыбыз тааныйбыз, билебиз. Ата-энесине рахмат айтабыз баарына. Ийгиликтер болсун ошол жигиттерге. Ошол азыркы учурдагы өзүңүздүн организацияңыз тууралуу айтсаңыз, кантип ошол организация менен келишим түзүп калдыңыз? Кандай организация өзү деги эле? AC Young Eagles деген организация туруш калдын себеби ал жакта заменага чыктык. Ал жакта андан мурун бир жума мурун ошо Абдулманап Нурмагомедовдун элесине арналган турнир өттү, өтө бир чоң бир деңгээлде өттү. Кудайга шүгүр аны жеңип чыктык. Ошол AC Young Eagles'ка бизге заменага чакырды соперник. Биз макул болдук, ойлонбой туруп. Зелимхан Хашукаев деген боец менен уруштум. Грозный чечнялык боец. 3-0 болчу, ошо менен чыгып аны утуп алдык. Ал AC Young Eagles деген организация Рамзан Кадыровдун организациясы. Рамзан Кадыровдун атасы Ахмат Кадыровдун атына арналган. Ошол организация урушуп, андан кийин аны уткандан кийин эле бизге бир күчтүү боецти предлагать этишти, Хасан Бисултанов деген. Ал убакта ал 5-0 болчу Шердөгө. Анан аны менен урушуп, Кудайга шүгүр аны дагы бир жеңип алдык. Кандай болду анан эми ошол мушкер менен беттеш аябай оор болсо керек, 5-0 болсо бир күчтүү даярдыктагы мушкер да. Ооба, аны күчтүү боецтерди бардыгы. Мен агайым жана башка биздин залдагы балдар. Анан бирок мага өтө деле бир күчтүү боец көрүнгөн эмес, эгерде чынын айтсамчы. Мен ойлогом аны биринчи раундда утам депчи, биринчи раундда аны бүтүрүүгө аракет кылам деп. Бирок бойдо мен ойлогондой болбой калды, бирок бардыгы жакшылыкка. Аны ошол 3 раунд 5 мүнөттө мушташып, ошол судьялардын чечими менен аны утуп алдым. Өзүңүз көзүңүз жеткен. Сиз кайсыл жагынан кыйналдыңыз? Ошол күрөшүү жагынанбы же уруу тебүү кайсыл жагы кыйын экен? Соперник негизи стоечник болчу. Анан биз ага стойкадан даярданып, анан күрөштө койгонбуз. Бирок ошол бойго жакын бир 15 күн мурда мен травма алып алдым. Анан бир 15 күн күрөшө албай жүрдүм. Күрөшө албай, анан стойкадан иштеп эле жүрдүм. Мен билбейм, может, ошол травманын себебинен бир өзүм ойлогондой бир деңгээлде бир бой көрсөтө албадым. Эми өзүм ойлойм, бирок Кудайга шүгүр жеңиш биз тарапта болду. Ну и рефери у нас сегодня, конечно, как на подбор. Вот Герихан Шибилов, чуть ли не главная, наверное, фигура на сегодня в смешанных единоборствах. Да нет, вообще в единоборствах Ингушетий сделал шаг, другой. И на третьем просто сломал кресты.
И бросок сейчас. Что же говорит Драгой? То есть защищался, сейчас Замирхан очень хорошо. Сейчас... При этом суетиться заставляет соперника. Да, конечно. Посмотрите, Сарыковый как плотно забирает шею. Здесь захват уже хороший. Правда, идет давление на челюсть и заставляет. Удушающим приемом в этом поединке одержал победу Шамдан Сарыков, Кыргызстан. Он представляет Россию, Грозный, Чеченскую республику, Красноду, Хасан Бисултанов. Рефери поединка Гирихан Шабилов, Магас. И это при таком легком весе. Да, большой арсенал именно ударной техники у Бисултанова. Отличная память. Очень там... Да нет, я просто... Как выяснилось, у них в зале несколько раз... Ну, наверное, нужно что-то другое. Да, зря время, чтобы силы не тратить. Ой, посмотрите, сам накрылся. А не подставился ли он здесь? Хасан Так что Бисултанов. прям совсем. Боец-то у него не подарок, соперник. Ох, какой попытка свипа, но тут же. Скорее, ну а почему нет? Вполне себе и приемы такие тоже есть. И вот еще один кувырок. Уже не из этого, конечно, положения. Хотя вот если сбоку... Нет, теоретически все возможно. И такую историю смешных единоборств знает. Фрейкмир. Ну и вот, дорогие друзья, результат. В этом поединке по итогам 3 раундов единогласным решением судей одержал победу Шамдан Сарыков, Кыргызстан. Все-таки Шамдан Сарыков. Ошол кийин Хасан Бисултанов деген менин акыркы атаандашым апелляция жазышкан. Аны Рамзан Кадыровдун оң колу Патриот деген адам бар, фамилиясын унутуп калдым. Ошого жетип, ошол чечиптир. Ал ошол судьяларга апелляция кылганда, судьялар бардыгы биргеликте ошол мени жеңүүчү кылып тандаптыр. Ошол убакта Москвадан орус улутуна судьялар болчу. Андан кийин гран-приге мага сунуш келген, бирок аз убакта келип калды. Ага анан биз даярданып, негизи даяр болчук, бирок вести баштабай жүрөтүк элек. Ошо Турцияда дагы кичине аэропортто 6 саат туруп калдык. Вести ошо өзүбүздүн оюбузду калбай койдук. Анан барганда ал жактан ошол 1,5 килограмм же 2 килограммга жакын менин весим ашчу болуп калды. Соперниктин аты Башлам Мамадов деген болчу. Ошол жакта Чечняда белгилүү боец экен, профессиональный кикбоксер экен. Анан ошол мен 1,5 килограмм весим ашча болгондуктан мага макулдук бербей койду. Бирок биз болгон аракеттерди кылып көрдүк. Ошол менин агайым менин гонорарымды толук беребиз деди. Эртең же болсо бой күнү веске бир 63-62 болуп чыгат деди. Ага да көнбөй коюшту. Алдыдагы кадамдарыңыз кандай болот? Мына жакын карада беттештериңиз жокпу? Бизде жакын карада буйруса бойлор бар, сунуштар келип атат. Ошол ACA же болбосо башка организациядан сунуштар тез-тезден келип атат. Будай буйруса бир 2-3 айда менин боюмду көрүп каласыңар деген үмүттөмүн. Даярдыктар кандай болуп атат азыр ушул турушта? Даярдыктар буйруса жакшы эле. Ошо форманы кармап жүрөбүз. Буйруса даярдыкты ошол Россия Федерациясында улантабыз. Жакын карада Россия Федерациясына кетесиз. Ооба, буйруса ошол жакта агайлар менен чогуу барып бирге машыгуу кылабыз. Ал жакта шарт маселеси кандай болот? Эми башка өлкө, өзүбүздүн Кыргызстандагыдай эмес. Кандай болот сизге ошол машыктыруучуңуздан башка дагы кимдер жардам берет? Каржы маселеси эмне кыласыздар? Ал жакта бизде иш менен алектенбедик, анткени биз эртең менен тренировка, кечинде тренировка, обедте уйку болуп атты. Каржы маселесин айтсак, мен өзүмдүн агам бар, ошо Төлөгөн Сарыков деген, ошол колунан келишинче жардам берет. Анан башка жана өзүмдүн мындайча айтканда жакын агаларым бар. Көбүнчө ошол биз уткан бойлордон уткан акчаны ошо өзүбүзгө өзүбүз сарптайбыз.
Ал жерде эми ошол гонорарыңыздарды өзүңүздөр ошо жеп ичип, квартира, тамак аш бүт ошол жумшайт экенсиздер да. Ооба, өзүбүз тапкан акчаны өзүбүзгө эле жетет, бирок биздин максат биринчиден акча эмес. Биз ал жакта чет өлкөдө ошо Кыргызстандын намысын, Кыргызстандын желегин көтөрүү бизге маанилүүрөөк жана биринчи орунда турат. Ошол өзүбүз алган гонорарды биз өзүбүзгө жумшайбыз. Биз өзүбүзгө жумшаганын себеби биз Кыргызстандын флагын, желегин желбиреткибиз келет. Кыргыздын желеги желбиреген сайын биз өзүбүзгө дем күч алабыз. Ошондуктан мындан дагы кийин улантууга аракет кылабыз жана улантып бара беребиз. Биздин спорттогу максатым менин UFC'ге жетүү жана аяны багындыруу. Кудай буйруса, ал күндөр дагы келет деген ниетте жүрөбүз. Кудай буйруса жетебиз. Мисалы, бизде MMA мушкелеринде максатыбыз ошол, эң чоң максатыбыз. Башка мисалы спорттун түрлөрүндө көпчүлүгү мисалы Олимпиадага жеткиси келет. Олимпиаданын багындыргысы келет. Биздики болсо ошо UFC биринчи максат. Спортчу адам биринчиден жөнөкөй болуш керек жана өзүнө алып жүрүүнү билиш керек. Адамдарга жакшы мамиле кылып, спортсмен дегенде билимсиз же жаман көрүнүш көргөзбөш керек. Спортсмен эч качан бир билимсиз болбойт. Бардык спортсмендер билимдүү болуш керек жана ошо билимдүүлүккө аракет кылыш керек. Мен ушул деңгээлге жетишиме өтө көп инсандардын салымы бар. Ошолордун арасынан белгилеп keçүү өзүмдүн ата-энем жана өзүмдүн бир тууган агаларым бар. Төлөгөн Сарыков жана Кылыч, Мухаммед деген өзүмдүн бир тууган агаларым бар. Андан кийин өзүмдүн агайым Руслан Саитов деген агайым жана Руслан Тим деген бир командабыз бар өзүбүздүн. Андан кийин белгилеп keçүү агаларым бар. Канат, Рыскул ака, Шера агаларым бар. Ошолордун менин ушул бир деңгээлге жетишиме өтө бир чоң, зор салымы бар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына биздин бүгүнкү каарманыбыз Шабдан мырза дагы жаш болсо дагы көп ийгиликтерди жаратканына күбө болдуңуздар. Биз ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы ар дайым ушундай мыкты спортчуларды чыгарганга ар дайым даярбыз. Жолугушканча.